Facebook социалдык тармагындагы өгөй атасы тарабынан азапталып сабалган жаш баланын тагдыры бирөө гана эмес, бул коомчулукка ачыкталганы гана. Турмуш зарылчылыгынан улам ата-энеси каражат издеп сыртка кетип, чоң ата, чоң эне, тууган туушкандыкына калып жаткан баланын ар бири бактылуу өмүр кечирүүдө деп айтууга ал этти. Анткени аларда да зордукталып, кордолуп жаткан боюнча фактылар ачыкталып, коомчулук бир жолу айгактап чыкты, бирок токтоп калган жок. Чындыгында мен кече Facebooktагы ошол баланы кыйнаган атанын жоосун көрүп чындыгында жүрөгүм ооруду. Себеби эгер ошол өгөй ата ал балага эгер жакшы мамиле кылса, жакшы мамиле алат да, баягы куш уядан учканын көрөт дейт. Ал деген бала баягы жүрөгүндө өмүр бою дак болуп калат. Кордолгон балдардын чарасы мыйзамда катуу корголгон менен, аны коргологондордун таасири менен мыйзамсыз аракеттерге баргандар өз жазасын албай калат. Юрист Чыңгыз Мырзабековдун айтымында балдар укугу чоңдорго караганда оор шарт менен корголгон. Мыйзамга жаш балдарга карата кылмыш жасалса, бул ордотуучу жагдай катары колдонулат. Алсак чоң адамга карата жасалган кылмышка караганда, ошол жаш балага кылынган болсо, анын санкциясы мындай бир топ оор болот. Алсак жазасы оорлошот. Макул, эми мыйзам укукту кое туралы да анын келечегине көз салалы. Кордолгон муундун бизге берген жообу кандай болот? Куш уясында эмне көрсө ошону алат деген ата-бабалардын акыл сөзүн эске алганда, өлкө келечегин ким түзүп калат? Ойлонуучу, ойлондуруучу маселе ушунда жатат. Эрбол досуң кандай? Жакшы, өзүң кандай? Мен планшет алдым, көрдүңбү? Баланын бактылуу балалык үчүн ата-энелерде үй-бүлөндү пландаштыруу зарылдыгы турган сайт. Болбосо заманды коомду күнөөлөп жатып, зөөкүрдүктү тааныткан жаңы муундун пайда болуу коркунучу жатат. Өзү баланы жараларда ошого мен татыктуумунбу? Ошол баланы келечекте мен татыктуу инсан кылып тарбиялайламбы деп туруп максат коюш керек, милдет коюш керек. Ошол баланы тарбиялаш керек. Анан жанагы өгөй ата ошол адамга үйлөнүп атканда ошол балдарынын эмесин дагы караш керек да. Мен ушул балдарга татыктуу ата бола аламынбы же боло албаймынбы? Өзүнүн жакшы жактарын көрсөткөнгө аракет кылыш керек. Ал кээ биркилер ойлойт да, мен сабап койсом, мен уруп койсом, мен катуу сөз айтып койсом, ошол бала тарбияланып калат депчи. Жок, азыркы балдардын психологиясы биздин мезгилдеги балдардын психологиясына карата өтө түп тамырынан бери башкача. 2020-жылдын 10 айында Жалал Абад облусунун аймагында жашы жетелектерге байланыштуу 95 факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Анын ичинде 12 факты соттун кароосуна жиберилип, 63 акты өндүрүштөн кыскартылган. Гүлжан Аминдоева, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.